Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Күтүүсүздөн жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияны таратуу сунушу айтылды. Мурдагы жана азыркы президенттердин ортосундагы жаңжал качан башталганы ачыкталды. КСДП Атамекенге кайрылып, Атамбаевдин камалсын деген жазуусу бар сүрөтүн алып салууну талап кылды. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттеги азыркы башкаруучу коалиция таркашы керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал бүгүнкү жалпы жыйында айтып, жаңы түзүлө турган көпчүлүк коалициясына КСДПдан башка фракциялар кириши зарыл экендигин белгиледи. Коалициянын тарашы тууралуу башка депутаттар эмне дейт? Алдыдагы сюжет. Өкмөттү кетирүү талабы кызып турган маалда жогорку кеңеште башкаруу коалициясын таратуу демилгеси көтөрүлдү. Башкаруучу коалициядан КСДПны чыгарууну буга чейин 2 жолу көтөргөн депутат Исхак Масалиев 2010 жылдан берки Кыргызстанда туңгуюкка кептеген башкаруу үчүн КСДПны күнөөлөп, КСДПсыз жаңы коалиция түзүүгө чакырды. Акыркы 9 жылда толук жоопкерчилик мойнуна алыш керекти. Азыр деле көптөгөн аткаминерлер, ушул жерде отурган аткаминерлер өткөн шайлоодо СДПК партияга аябай чоң кызмат кылган. Убакыт келип калды. Же башка партияны тандап чыгып кетиш керек, же жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Биз күн сайын сын пикирлерди айтып атабыз. Өкмөткө, аткаруу бийликке. Бирок баарыбыз тең, урматтуу кесиптештер, түшүнүп турабыз. Ал курамыны биз түзгөн эмеспиз, биз чечкен эмеспиз. Бүгүн деле бир министрдин, бир агенттиктин тагдырын депутаттар чече албайт. А бирок сөгүзчө укканда, сын пикир укканда жалаң эле депутаттар күнөөлүү болуп атат. Ошондуктан мен сунуш кыла турам, убакытты созбой жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек. КСДП партиясынан чыгарылган, бирок КСДП фракциясын башкарып отурган Иса Өмүркулов партия менен фракциядагы кризисти моюнга алган менен коалициядан чыкпайбыз дейт. Ошон үчүн бул жерде фракция менен же ошол партиянын бир бөлүкчөсү оппозиция боло турган болсо, бул жерде мыйзам дагы жол берет. Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз. Ошо ойдон мындан ары иштейбиз. Депутат Исхак Масалиев КСДПнын 8 жылдык башкаруусу мамлекетти туңгуюкка кептегенден сырткары учурдагы коалициянын легитимдүүлүгүнө көңүл бурду. Жогорку кеңештеги азыркы коалициялык көпчүлүк мыйзамга дал келбейт. Ал коалиция 4 фракциядан кирген деп айтылат. Бирок фракция республикада жүрт өткөн жылда коштурулган болчу. Бизде бул мыйзамга туура келбеген кадам деп эсептеш керек. Мыйзам талабына ылайык коалиция түзүлөт. Эч кандай кошуу жекеметүү деген түшүнүк жок. Коалиция бул фракциядан түзүлөт. Эгерде жаңы фракция келди, значит жаңы коалиция деген сөз. Жаңы коалиция деген сөз бул жаңы коалицияны түздүк деп айтты. Түздү дегенде жарыялангандан кийин жаңы өкмөт, жаңы премьер-министр, же ошол эле өкмөт, бирок жаңыдан келиш керек процедуралары. КСДП фракциясынын депутаты партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Рыскелди Момбеков КСДПнын башкаруучу коалициядан чыгып, оппозицияга өтүшүн колдойт. Көпчүлүк коалициясына кирген СДПКнын партияга добуш берген, ошо партиянын өкүлчүлүгү оппозицияга өтүшү керек болчу. Анан кийин жок, биз коалицияда кала беребиз, партия өтсүн деген бул мыйзамга туура келген күндө дагы, саясатка туура келбейт, логикага туура келбейт. Анан кандай болуп калат бүгүнкү күндө? Биз чынында кетишибиз керек да. Мен туура эле колдойм. Исхак Абсаматовичти СДПК фракциясы азыр оппозицияга өтүш керек да, калган 5 фракцияны калтырыш керек. Коалицияда калтырып, анан ушундай шартта бир иштеп көрүш керек. Мүмкүн ушул өзүнүн түшүмүн берет болуш керек. 2 күн мурун өкмөттүн отставкасын талап кылган депутат Алмамбет Шыкмаматов кризиске кептелген КСДПнын коалициядан чыгып кетиши эң туура болмоктугун, бирок креслого жармашып, кризисти тереңдетип жатат дейт. Мына бул моралдык жактан караганда, саясий жактан караганда, мыйзамдуу жактан караганда бул саясий кризис деп аталат. Бул бүгүнкү күндөгү саясаттагы
жоопкерчиликтин бир белгиси деп аталат. Болбосо ушул креслого жабышпай өкмөттү биз контролдойбуз деп СДПК партиясы, СДПК фракциясы бүгүн эгерде саясий жоопкерчилиги болсо оппозицияга кеч керек болчу. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция 2016 жылы чачырап кайра түзүлгөн. Азыр коалициядан чыкпайбыз деп көгөрүп жаткан Иса Өмүркулов Ата Мекен жана Өнүгүү фракцияларын коалициядан чыгып кетүүгө чакырып, бирок Ата Мекен лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыккысы келсе КСДП чыгып кетсин дегенден кийин социал-демократтар чыгууга аргасыз болгон. Бул жерде дагы биз коалициянын ичинде келишпештик болуп атат. Анан эми мен ойлойм, мындай коалициянын кереги жок го деп. Мен ойлойм, мына ушул каршы, мына бүгүн эми арай көз чарай дегендей, ушул фракциялар анда коалициядан чыгышсын. Айтышсын, болду, мындан ары биз оппозицияга өтөбүз деп туруп, оппозициялык блок өтсүн. Эгерде бирөөнүн тапшырмасын айтып, Ата Мекен чыккылай дей турган болсоңор, мен кеңеш берет элем. Биз чыкпайбыз. Биз коалициялык келишимди так аткарып атабыз. Эгерде кимдир бирөө чыккысы келсе, Иса Шевченкович, фракцияга тилиңиз өтсө, азыр танапис алыңыз дагы фракцияны жыйнаңыз. Мындай коалиция кереги жок десе, СДПК партиясы, фракциясы коалициядан чыгып кетсин. Мына менин сунушум. Бирок ал мезгил Иса Өмүркулов Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп жүргөн мезгил болчу. Эми ошол журт атасы деп айтып жүргөн Алмазбек Атамбаев партиясы менен оппозицияга кетип, фракцияны дагы оппозицияга өтүүгө чакырып жатканына карабастан, Иса Өмүркулов коалициядан чыкпасын айтууда. Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунан карамышык инаугурациядан 6 күн өткөндөн кийин аралап өтүп кетиптер. Буга ошол учурдагы кыргыз-казак мамилеси себеп болгон дейт президенттин маалымат саясатын жүргүзгөн Толгонай Стамалиева. Эки ири саясий фигуранын тиреши коомчулукка кандай таасирин тийгизип жатат? Кабарчыбыз кеп кылат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева президент Сооронбай Жээнбековго карата Алмазбек Атамбаев тарабынан айтылган сөздөргө жооп берди. Стамалиева экс-президенттин өлкө башчысына болгон таарынычы эмнеден башталганын ачык жазган. Айтымында буга 2017 жылдагы Жээнбековдун Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев менен Белоруссиянын Борбор шаарындагы эки тараптуу жолугушуусу себеп болгон. 2017 жылдын 24 ноябрында кызматка киришкен Жээнбеков 30 ноябрда 6 күндөн кийин Минскте өтчү ОДБКнын саммитине даярданып жатты. Экс-президент мени 2017 жылдын 10 ноябрында аппараттын жаңы бөлүм башчысы катары кабыл алганда Минсктеги жолугушууда эки тараптуу жолугушуу өткөрүп кереги жок деп насаатын айтты. Эч кимге жүгүнбөө керек деп баса белгилеп, коңшу өлкөнүн жетекчилери менен мамиле түзүүдөгү өзүнүн тажрыйбасынан бөлүштү. Албетте анын сөздөрүн Жээнбековго толук айтты. Кийинчерээк тышкы иштер саясатын жетектеген бөлүм башчы аркылууда Минскте эч ким менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүү зарылчылыгы жок деп айттырды. Жээнбеков мага да тигил бөлүм башчыга да унчуккан жок. Унчукпай барып коңшу өлкөнүн ажоосу Назарбаев менен жолукту. Жолукпай кое алмак эмес, анткени күнүмдүк тиричилигин, соода сатыгын казак боордоштор менен чогуу өткөргөн калкыбыз ажоодон чек ара чырын чечүүнү күтүп жаткан эле. Барып жолукпай келе берсе, ажообузду элибиз кечирмек эмес. Ошондуктан экс менен президенттин ортосундагы пикир келишпестик инаугурациядан 6 күндөн кийин эле башталган десек жаңылышпайбыз. Жаңы ажоонун ушундай кадамдарын экс бара-бара саткындык деп баалай баштады. Адистер ошол кезде Казакстандын чек арасынан өтүүдөгү жаралган кыйынчылыктар экс-президенттин казак бийлигине карата айткан кескин сынынан улам башталганын билдирип чыгышкан. Анда 500гө чукул жүк ташыган унаалардын кезек күтүүсү орун алып, ишкерлер ири чыгашаларга учурашкан. Бул маселе 2017 жылдын 30 ноябрында Минскиде өткөн ЖККнын саммитинин алкагында президент Сооронбай Жээнбеков менен Назарбаевдин жолугушуусунан кийин жөнгө салынган. Эки элдин арасындагы туускандык бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз. Ол екі халықтың мүддесі. Шекарадағы болған жағдайдың не үшін болғанын бәріміз білеміз. Ал арада жогорку кеңеште бүгүн депутат Исхак Масалиев экс-президенттин 7 апрелдеги билдирүүлөрү, митингдер жөнүндө айтканы жана өлкөдөгү саясий абал тууралуу билдирүү жасады. Экс-президент долларлык миллионер болуп калган адам, жогорку кеңеште эң чоң фракциясы бар партиянын лидери бийликке каршы күрөштү баштаса, оппозицияны бириктирем деп жарыяласа, анда коомчулукта
такыр башкача акыбал пайда болот. Бирөөнү жөндөн жөн эле сындаганы, анын аброюна ачык шек келтирген адаттарыны, экстим мүнөзүнү баарыбыз билебиз. Жөнөкөй киши айтса бир жөн. Экс-президентке жарашпайт, себеби учурдагы жогорку кеңештин курамына өзүнүн үлүшү чоң деп эсептесек адашпайбыз. Ошондой эле мезгил келгенде, досум, мен туура эмес айттым, мен сени айткан эмесмин, кечирип кой деген адатын деле билебиз. Анткени менен мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун экс-президенттин митинг уюштурабыз дегенин коркутуу катары кабыл аларын билдирип, Атамбаев элдин ишеничинен эбак эле чыкканын, эми аны эч ким ээрчибей турганын айтты. Эми аны Атамбаев көздөп атат. Анан Атамбаевдин айланасындагы бир анча-мынча адамдар калган экен. Биринекин аялдар жүрөт, эч кандай идеясы жок эле. Депутат болуп алган ошол иштин аркасы мененчи. Анан биринекин тияк бияк өткөн саясатчылар жүрөт. Башка эч ким ал жерге уже бир аттуу баштуу адамдар барбай калды да, ачыгын айтканда. Анан азыр мындай революциялык синдром же башка жок азыр. Татнакай элдер иштеп атат. Проблема бар. Көп чек ара маселеси бар. Ошону бийлик ошол үчүн аракет кылып атат. Анын Атамбаев кыйкырган менен анын деңгээлине түшкөн жок, кыйкырган жок, жооп берген жок, теңелген жок. Эми ал 2 айдан кийин жана коркутуп атканы баягы сес көрсөтүү да, баягы өзүнүн амбициясын жарыялоо, алы жоктун оокаты да. Белгилей кетсек, 7 апрелде медиа форумда болуп өткөн жыйында резолюция кабыл алынып, бийликке бир нече талаптар коюлган. Алар талаптары аткарылбаса 2 айдан кийин митинг өткөрүшөрүн билдиришкен. Бирок Атамбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта терс сын пикирлерге кабылып, эксперттер мындай көрүнүш өлкөнүн экономикасына жана башка тармактардын өнүгүүсүнө тоскоол болоорун белгилешкен. Президент Сооронбай Жээнбеков эртең 11 апрелде Жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы акыркы жолу өткөн жылдын 27 июнунда парламенттин трибунасында сөз сүйлөгөн. Анда коомчулукка жана депутаттарга кайрылып, соңку жылдары өлкөнүн коомдук, саясий, экономикалык турмушундагы маанилүү өзгөрүүлөрдүн мезгили болгонун, бирок жетишкендиктерге карабастан учурдагы абал өзгөрүүлөргө муктаж экендигин айткан. Эртең эмне тууралуу сөз сүйлөй турганы азырынча белгисиз. Атамекен жана Мекенчилдер партиясынын биргелешкен штабы кызуу иштеп жатат. 23 апрелде өтүүчү митингке Кыргызстандагы ар кандай коомдук бирикмелер келишип, катышаарын айтып жатышат. Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров акталбаса, Сооронбай Жээнбековдон сотторду реформа кылам дегени бекер кеп. Мындай сөздөр коомдук активисттер өткөргөн пресс-конференцияда айтылды. Сот адилетсиздиги, сөз эркиндигине болгон кысым бул өзүн демократиялык өлкө деп эсептеген мамлекеттерде жат көрүнүш. Бирок Атамбаевдин зулумдук саясаты 30га чукул саясий оппоненттерин темир тор артына түрттү. Атамбаевдин бийликтен кеткенине 1,5 жыл болду. А бирок саясий туткундар эмдигиче бошой элек. Бул көрүнүштөр коомдогу аттуу баштуу саясатчыларды да кабатырга салууда. Мы должны просить властей, чтобы они каким-то образом приняли какое-то политическое решение, чтобы выпустить вот этих двух людей. Потому что эти люди тоже как бы значимые люди для общества. Понимаете, эти люди были депутатами, эти люди были министрами, эти люди были долгое время создавали как бы вот эту систему, долгое время работали депутатами. Я не думаю, что это оба являются преступниками. Я не думаю. Саясатчылар күнөөсүз камалганда, саясий олку-солкулуктар боло берерин тарых көрсөттү. Өмүрбек Текебаев тажрыйбалуу саясатчы. Ошондон улам аны актоо менен гана тим болбой, депутаттык мандатын кайтарып берүү зарыл дейт Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Чиркешевич, бул жөн эле депутат эмес. Бул жөн эле саясий же партиянын лидери эмес. Бул адам Кыргызстандын саясий өнүгүүсүнө эки адамдын бири чоң салым кошкон адам. Мен болсо Өмүрбек Чиркешевич менен эч ким айта албайт, мен дос болгом, мамилелеш болгом же ага инидей мамиле болгом. Ал киши да мени бир топ сындады. Мен ал кишини да сындадым. Бирок саясий оппонент ал болсо душман эмес. Чыныгы саясий лидер болом деген адам ал туура эмес иш болсо айтыш керек. Жок, калыстык оппонент болсок ал тарапты деп. Мен Өмүрбек Чиркешевич жөнүндө айтып кетким келет. Ошондо биз билебиз. Теги
Маевскийди ГКНБ кайтарып жүрүп, башка мамлекеттин өкүлү болсо да, биздин ГКНБ кайтарып жүрүп, ошол биздин жана баш көтөргөн саясатчы Өрбек Чиркешевке көрсөтмө берип атса, 7 жыл мурунку болгон иш боюнча берип атса да, биз ошону кайтарып жүрүп атабыз. Мен айтып кетким келет. Өрбек Чиркешевдин иши бул 100% саясий иш. Бул эртең эмес, бүгүн иш жабылып туруп, Өрбек Чиркешевке депутаттык мандатты кайтарып беришибиз керек. Текебаев менен Жапаровдун күнөөсү сабакта жатышы саясатчылардан сырткары тарапташтарынын да тынчын алып жатат. Кыргызстандагы ар кандай коомдук кыймылдын өкүлдөрү 23 апрелде сот адилеттигин талап кылуу үчүн митингге бараарын айтышууда. Атамекен партиясынын штабында Сару, Жети Тубан, Кыркуру кыргыз коомдук бирикмелеринин өкүлдөрү келип, тилектештиктерин билдиришти. Биздин жашоодо акыйкат деген керек биздин коомдо. Биздин соттордун баары жалганма болду. Айдама болушту, эч жоопкерчиликсиз болушту. Атамбаев кетти, Сооронбай Шариповичтин убагында суранып канча жерге кайрылдык. 3 жараныбыздан кабар жок. Талап кылып, ушу бүгүнкү чогулган кыймылга ушу сарайынан келип кошулуп отурабыз биз да. Жаңы кодекстердин ишке кириши менен кайра каралган татта. Ошонун негизинде биз митинг уюштуруп атабыз. Чоң 5000 киши, 5000 кишиден өдө болот, Кудай буйрса. Жана ошонун негизинде саясий туткундар болуп аткан куугунтуктарды токтотуу үчүн талаптарыбыз ошондой. Жакын арада Жети Тубан Кыркурууда 7 январда жана 17-синде митинг өткөргөн. Кытай эмеси боюнча туура эмес саясат болуп аткан негизинде Кытай эли эмес, биздин бийликтегилер туура эмес саясат кылган негизинде, туура эмес жана кредиттерди алып, туура эмес бөлгөн негизинде эл көтөрүлгөн да. Ошонун негизинде жакында ушу Аман деген жигитибизди камакка алды, наркотик ыргытып, саат 12:30-да ушу уктап аткан жеринде эч бир эмелери күбөсү жок камады да. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келери тууралуу жакындан бери көп айтыла баштады. Анткени акыркы айларда айрым телеканалдарда, социалдык тармактарда Бабановду колдогон маанайдагы ар кандай маалыматтар байма-бай берилип жатат. Ал эми Бабановго санаалаш саясатчылар анын кайтып келүүсү боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ачык айтышкан. Келсе, аны кандай тагдыр күтүп турат? Алдыдагы сюжетте сөз болот. 1 жылдан бери сыртта жүргөн экс-депутат Бабанов НТС телеканалына кенен маек куруп, президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен себебин, азыркы жана мурдагы бийликтегилерге болгон көз карашын айтып берди. Ал эми андагы Бабановдун жакында өлкөгө кайтып келем деген билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга алынып, коом эки жакка бөлүнүп жаткан учуру. Мында көпчүлүгү анын саясатка келүүсүн каалашса, айрымдары ал келген менен эч нерсе өзгөрбөй тургандыгын айтышууда. Бекем туруш керек деп коюп качып кетип калды. Эми болсо келем, Кыргызстанды жыргатам деп жатат. Эми буга анализ кылыш деле кыйын. Чынын айтканда Бабанов өзүнүн бизнес империясын сакташ керек. Эң негизги максаты, тилеги, санаасы ошол болуп турат. Эгер өзү келбесе, бара-бара алар иштебей, рейдерликке кабылат деген белги болуп жатса керек. Ал эми саясатка бармайынча бизнесин коргой албайт. Баш ооруп кетти. Бабанов келе берсинчи. Башкасы деле чеке ысыткан жери жок. Баары эле базарканын торпогундай окшош мөөрөшөт. Байкасам президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо атаандаштыгынын учурундагы теле айтышта Бабановго коррупция менен күрөштү сенден баштайм деп айткан сөзүн бетке кармап шыкактоо. Эркек болсоң сөзүңө тур дегендей кылып ачыктан ачык эле тукуруу аракеттери жүрүп жатат. Менимче бул натура иш. Биринчиден айтылган сөздүн Бабановго карата онадырды шылтоолоп, Атамбаев жасалма түрдө козготкон кылмыш ишине тиешеси жок. Ал өзүнчө иш, өзүнчө каралып, өзүнчө чечилүүгө тийиш. Экинчиден президент Жээнбеков өз сөзүнүн өтөөсүнө чыгыш үчүн Бабановдун мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан учурундагы иштерин ачык жана тыкыр текшертип, күнөө кылгандай иштер болсо ачыктап, андай мыйзам бузуулар жок болсо аны да ачык айтууга милдеттүү. Бабановдун келишинин жаман-жакшы жагы. Жаман жагы Атамбаевга кошулса эки бай акчасы көптөр элди бөлүп жарып, Жээнбековдон өч алуу, бийликти басып алуу. Жакшы жагы 35% шайлоочусу, колдоочусу бар. Кызмат берсе эл үчүн иштейт. Бабанов келсе премьер-министр болот деген да кептир айтылып жатат. Айрым депутаттар мындай божомолдор да жок эмес экенин моюнга алышууда.
КСДПнын өкүлдөрү Таалай Усубалиев, Темирлан Султанбеков жана Нурбек Касымбеков Атамекен партиясынын кеңсесине сыртында илинип турган КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн алып салуу талабы менен барышкан. Атамекен партиясынын Бишкектеги кеңсесинин алдында Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү илинип, анын астында камалсын деп жазылган. Атамбаевдин гана эмес, Индира Жолдубаева, Абдил Сегизбаевдин дагы сүрөттөрү коюлган. Партия аларды дагы жоопкерчиликке тартууну талап кылышат. Ал эми Атамекен партиясы сүрөт алынбайт жана биз Атамбаевди жоопко тартылышын талап кыла беребиз деп билдиришкен. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек бекетинде казак тарапка өтө албай турган автоунаалардын саны 100-дүн тегерегинде. Арасында 3-4 суткадан бери кезегин күтүп жаткандар бар. Маалыматтарга караганда учурда 1 саатта 3 автоунаа өткөрүлүп жатат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде иштей баштаганын 8 апрелде билдирген эле. Анда айтылгандай, Ак Тилектеги абал боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн жолдорун талкуулашкан. Жетишилген макулдашууга ылайык Абылгазиевдин тапшырмасы боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур-Султан шаарына жөнөтүлгөн. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылат. Бишкекте алдамчылыкка шектелип 41 жаштагы аял кармалганын шаардык милициядан кабарлашты. Аталган факты боюнча арыз менен бир жаранга айрылган. 2017 жылдын 25 майында бейтааныш аял өзүн Бишкектеги финансы компанияларынын биринин кызматкери катары тааныштырып, инвестиция салуу шылтоосу менен 516.300 сомун алып кеткен. Кийин изин сууткан. Мындан тышкары дагы 4 адам арыз менен кайрылган. Бул факты кылмыштар жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестрге алдамчылык беренеси менен каттоого алынды. Кылмышка шектелип, Чүй облусунун 41 жаштагы тургуну кармалды. Ал азыр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция анын башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешесинин бар жогун текшерип жатат. 1-май райондук милициясы бул аялдан жабыркагандар болсо 0312 56 60 43, 0550 10 23 60, 0501 102 102 жана 0706 102 102 номерларына байланышса болорун билдиришти. Өткөн жылы Иранга 300.000 тонна кой эти экспортталды. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорунун орун басары Кумар Исаков билдирди. Азыркы учурда Кыргызстандын 4 шаарында Ош, Чүй, Нарын, Жалалабадта ЭАЭПтин талаптарына жооп берген 4 мал союучу жай бар. Булардын катарына дагы 3 пункт кошулат. Заманбап мал союучу жайлар азыр Өзгөн, Сузак жана Алабокада курулуп жатат. Ошондо жалпы Кыргызстандан 7 мал союучу жай бирдиктүү реестрге киргизилет, деди Исаков. Чет өлкөлүк дарыгерлер жергиликтүү адистер менен кошо Жалалабадтагы жүрөк кан тамыры борборунда бейтаптарга акысыз жүрөккө стенд коюу акциясын өткөрүп жатат. Бул тууралуу аталган борбордун директору Калдарбек Абдыраманов билдирди. Сауд Аравиясынан келген кардиологдор менен бир топ жылдардан бери кызматташып келатабыз. Алар бул жолу 60ка жакын бейтаптын жүрөгүнө акысыз стенд коюу иштерине катышат, деди Абдыраманов. Жүрөк миокардынын инфарктынан жабыркаган бейтаптарга ангиограф рентгендик нурлардын жардамы менен иштөө үчүн медициналык аппараттын жардамы аркылуу стенд коюлат. Чет өлкөдөн келген дарыгерлер тобунун жетекчиси профессор Алим Масуд бул борбор менен кызматташтыкты уланта берерин айтты. Ал жүрөк кан тамыр хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борборунун имаратын оңдош үчүн эл аралык уюмдардан жардам сурап кайрылаарын кошумчалады. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.